Саламатсыңарбы, 7-класстын окуучулары, биз кыргыз тили сабагын баштадык. Анда сабакка жакшылап көңүл бурабыз. Кана урматтуу окуучум, келгиле өтүлгөн темалар боюнча төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Тууранды сөз деген эмне? Дагы бир жолу эсибизге салып алалы. Биз өткөн сабакта силер менен тууранды сөз деген эмне, тууранды сөздөр мааниси боюнча канчага бөлүнөт, кандай сөздөр табыш тууранды сөздөр деп аталат, кандай сөздөр элес тууранды сөздөр деп аталат. Биз алардын баарына токтолгонбуз. Эми силер мага тууранды сөз деген эмне? Жооп бергилечи. Азаматсыңар. Тууранды сөздөр жандуу, ошондой эле жансыз заттардан чыгуучу үндү, табышты, добушту, кыймылды, элести, көрүнүштү туурап, окшоштуруп көрсөткөн, баяндаган сөздөр тууранды сөздөр деп аталат. Мисалы, бака шака эмгек шаңы күчөдө. Бул сүйлөмдө бака шака деген сөз тууранды сөз. Чагылган жарк-журк жамгыр дыбыр-дыбыр жай баштады. Бул сүйлөмдөгү жарк-журк, дыбыр-дыбыр деген сөздөр тууранды сөздөр. Эшик карс жабылды. Карс деген сөз тууранды сөз. Эрбең, сербең, караандар көбөйдү. Бул сүйлөмдөгү эрбең, сербең деген сөзүбүз тууранды сөздөр. Бүгүнкү темабыз тууранды сөздөрдүн жазылышы. Демек, биз силер менен тууранды сөз деген эмне, алар мааниси боюнча канчага бөлүнөт, табыш тууранды сөз, элес тууранды сөздөрдү бири-биринен айырмалай аласыңар. Бүгүн биз силер менен мына ушул тууранды сөздөрдүн жазылышына токтолобуз. Аягы к, п тыбыштары менен бүткөн тууранды сөздөргө ылдам мүчөсү уланганда к, п тыбыштары жумшарбай жазылат. Мисалы, көңүл бурабыз, бак деген сөздүн аягы к тыбышы менен аяктады. Ага биз ылдам мүчөсүн уланганда бакылда деген тууранды сөз келип чыкты. Көрдүңөрбү? Эгерде аягы к, п тыбыштары менен уланган тууранды сөздөргө ылдам мүчөсү уланганда эч кандай өзгөрүүсүз, демек к тыбышы каткалан к боюнча эле жазылат. Бакылда, такылда, көпүлдө. Көпүлдө деген сөздө дагы, демек, аягы п тыбышы менен бүттү. Демек, көпүлдө ылдам мүчөсү уланганда п тыбышы эч кандай өзгөрүүгө учураган жок. Кыпылда, түпүлдө, жакылда. Кош сөз түрүндө айтылган тууранды сөздөр арасына дефис коюлуп жазылат. Табыш тууранды сөздөрдөн мисал келтиребиз. Чырк-чырк. Кош сөз түрүндө келди, кайталанма кош сөз, демек арасы дефис менен ажыратылып жазылды. Каак-каак. Сөзсүз түрдө эсиңерге салып коеюн, эгерде кош сөз түрүндө келген тууранды сөздөрдүн арасы сөзсүз түрдө дефис менен ажыратылып жазылышы керек. Чыр-чыр, бытбылдык-бытбылдык, ыз-ыз. Элес тууранды сөздөр дагы жогорудагыдай кош сөз менен келгенде, балдар кош сөз түрүндө келгенде, ортосу дефис менен ажыратылып жазылат. Жал-жал, жалт-жулт, чолтоң-чолтоң.